Үстөздөгү жылдын алгачкы 3 айында Казакстан 620 миллион доллардан ашык кайра иштетилген айыл чарба продукциясын чет өлкөгө экспорттоду. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча биздин өлкө un экспорттоо боюнча дүйнөлүк лидерлердин бири. 2022-23 жылдары өлкөнүн чегинен тышкары 2 миллион тоннадан ашык ташылган. Тармактык ведомстводон белгилешкендей, азыр терең иштетилген дан азыктарына басым жасалууда. Бул макарон, un, кондитердик азыктар жана крахмал заттарын өндүрүү. Бүгүн Астанада, Костанай жана Түркстан областарында 3 долбоор ишке ашырыла баштады. Жалпысынан 2026 жылга чейин Казакстанда мындай 13 объекттин ишке кириши күтүлүүдө. Ал эми 2028 жылга чейин агро өнөр жай комплексинин продукциясын кайра иштетүү үлүшү 70%га чейин жеткирилет. Жалпы депутаттык корпуспен тыгыз 2024-2021 жылдан баштап кешенді жоспар аясында Комплекстүү пландын алкагында жалпы суммасы 176,2 миллиард теңге болгон 58 долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Жалпы комплекстүү планды ишке ашыруу тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүгө жакшы түрткү берет. Кайра иштетилген продукцияны дөң өндүрүүнү 1,4 эсеге көбөйтүүгө мүмкүндүк берет.